Сузак айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң чоң райондордун бири Сузак район борборунда жайгашкан айылдык аймак. Калкынын саны 50 миңге чукул. Бүгүн биз тургундардын кайрылуусунун негизинде мына ушул айыл өкмөттө үлүш жерлер кантип турак жайлуу конушка айланып бара жатканын кеңири айтып беребиз. Жергиликтүү тургундар бул айыл өкмөттө көп жылдардан бери жер сатуу схемасы токтобой иштеп келе жатканын айтып беришти. Анда сөз башынан болсун. Bilmiyorum aslında o şu atvotta sen taza kızıp olayım. Yok, sırası. Bирок buyruk menен жер берген эмес. Ben de sıraya koydum. Ben o jettin işine ketken geldi. Oldu. Başka işine geldi. Bir 115 gektar yer bolgan. Hazır ana şu bitti 8 brigader esebinden hazır kalsa 30 gektar yer kaldı. Badı satıldı bitti. Буйрукту өздөрү даярдап алып берди. Ошо саткан адамдарчы. Анан задним числом жасаганын мен билбедим. Biz çetişip alaylık tegin dokument kılıyın desem halagan inap kededik osu registrden məhətdə. Бул Сузак айыл өкмөтүнө караштуу Арал айылы. Анын жака белиндеги жаңы конуштар 2017 жылдан кийин салына баштаган. Демек, бул конуштун түптөлгөнүнө 3-4 гана жылдын жүзү болду. Турак жай салынган бул жер 6 жыл мурда ушул айылдагы Сабировдордун эгин эккен Айдоо аянты болчу. 51 сотиктен көбүрөөк жерди алар Союз таркагандан кийин колхоздун үй-бүлө мүчөлөрүнө үлүш катары алышкан. 2014 жылы эгин аянтын башка жактан алмаштырып берем деп адистердин сөзүнө ишенген тургун азыр үлүшүн таба албай бара. Кезегинде буудай айдаган аянты азыр калктуу конушка айланган. Şu mahalle kurulup ketken yerde bu da 876 kontu deydi. Şuraya bizge ülüş verilgen. Reformadan kelgen. 2014 yılı hükümet adisler kelip Ушул конуш турган жер менин үлүш жерим. 1990 жылдардан кийин колхоз караганда 51 сотиктен ашык жер тийген. 2014 жылы Сузак айыл өкмөтүнөн адистер келип бул жерди Берекет дыйкан чарбасына алмаштырууну суранышты. Мен алардын сөзүнө ишенип макул болдум. Bir жылдан кийин ал дыйкан чарбага барсам менин жерим жок болуп чыкты. Андан бери 6 жылдан ашты. Ортодо айдоо жерим жок болуп кетти. Айыл өкмөткө каттай берип чарчадым. Жазган арыздарыма натыйжасыз окшош жооптор. Акыры сабырым бүтүп былтыркы жылы УКМКга арыз менен кайрылдым. buğday ekkenmiz. Birinci men köle buğday kestim. Жергиликтүү тургундардын айтуусунда үлүштөрдү чекке алмаштыруу бул аймакта токтой элек. Жакынкы 5 жылдан бери жер сатуу мафиясы Сузак айыл өкмөтүндө абдан күч алганын билдиришет. Айдоо жерине пахта өстүрүп жүргөн ушул айылдагы дагы бир дыйкан буларды айтып берди. İstediğinde aldım ötken nereden kelgen ülüşler var. Ülüşlerde hamasını çek kılıp sat bol yarmını. Endi bizge oçurut kep kaldı. Арал айылындагы стадиондун жанында 11 бригадка караган. Эгин эккен үлүштөрүбүз бар. Анын жарымын жер тилке кылып сатып түгөтүштү. Чектер менин үлүш жериме жакындап калды. Менин катарымдан кийинки адамдын айдоо аянты да чекке берилет экен. Ошол жака өткөнү менден жол курууга жер сурап жатат. Мындай болсо биз талаачылыкты кайда кылабыз? Суулуу пахта эккен жерлер чекке берилип жатат. Аны токтоткон жан барбы деги? Жаңы бөлүнгөн чектер ген планы жок, баш аламан жайгашып жаткан айтылат. Буга чейин айылдын четинде жайгашып, жер алдынан чыккан сууларды тазалаган канал учурда жаңы турак жайлардын курчоосунда калып кетти. Анын жээктери чекке сатылып, ээлери канал бойлоп курулуш жүргүзүп жатат. Bir özü mana katta köçege çayın oşka glani trassagacha 1 kilometr çıkattı özü. Ушул каналдын жээгинен жер тилке берилип кетиптир. Чекти сатып алган адамдар каналдын жээгинен курулуш кылып жатат. Эртең арыкты тазалоого келгенде кыйынчылык жаралат. План боюнча каналдын жанынан жер тилке берилбеш керек болчу. Бирок баары акчага сатылып кеткен. Арал айылында үлүш жерлерге салынды деген турак жайлардын айрымдарына келип, ээлеринен кантип жер тилкеге ээ болгонун сурап көрдүк. Бул жаш үй-бүлө мында көчүп келгенине 2 жыл болуптур. Даяр үйдү 2018 жылы башка адамдан сатып алышкан.
Бирок колунда айыл өкмөттүн жерге берген 2004-жылдагы токтому жана райондук архитектуранын турак жай курууга документинин долбоору гана бар. Жазада ким бул? Biz o'sha mashina uyda egasi, biz hali o'zimiz anaqamizga o'tkazmaganmiz. Өткөрүлексиңер. Ушудан Сайдуллаева Жазададан сатып алгансыңар, э? Кызыгы бул жерге 2014-жылга чейин эгин эгилип келсе, анан кантип 2005-жылы 9 жыл мурда чекке берилсин деген ой жаралат. Сузактагы жер сатуу мафиясынын жашыруун изи мына ушундай жасалмаланган документтерде жатканын жергиликтүү кеңештин депутаты айтат. Азыр Сузак айыл өкмөтү боюнча мынау үлүш жерлер башты кетип атат. Бу жерде айыл өкмөтү башчысынын тиешеси барбы жокпу билбейм, бирок ошо адистериби жер сатарлар барып элдерди алдап сүйлөшүп, şu mına sotuk жерден şunça участка çıgat eken. Ekөө сага, төртөө бизге. Biz bu yakta özümüz bile satабыз деп тур. Şunday mesele men баягы карапайым момун элди алдап şu жерлерди şunday кылып саттырышып атат. Дагы башка кандай схемалар менен жер сатуу болуп атат? Bu жерде азыркы жетекчилик кол койбойт экен. Мурунку көп жыл мурун иштеп кеткен айыл өкмөт бар. Geçer boyut familiyasına etmişe doğru geliyor. Recep Alip degen. Oşanın potpisimen getip atat. Oşanın potpisimen getip atat. Hazır oşanın potpisimen hazırda rasperjene getip atat. Hazırda oşanın nemesimen hazır kuruluşlar getip atat. Evet. Oşanın için ellerge barıp açıp atat. Mana men sağa rasperjene çıkar berem. Şu ülüşünü kiçine iki uçastıkta sağa beremiz. Ona iki sotuk. Kalanı biz alabız. Alar ağan degen anı 4 uçaskana alab, alar oşunu satışıp atat. Bitti 8 bir aydan balansı da men işe baktım. 115 gektar yer bolgan. Hazır bitti 8 bir aydan esebinden hazır kalsa 30 gektar yer kaldı. Bardı satılıp bitti. Bu neçe jol biz arkeologiya karlı, başka yerler karılgamız eştege rezultat bolgan yok da. Жергиликтүү депутаттын сөзүн Арал айылындагы суу кампанын жанынан 3 жыл мурда чек сатып алган адамды тастыктады. Нуриддин Халиков өзү башка айыл өкмөттүн тургуну болгону менен 2018-жылы 6 сотик жерди Сузак айыл өкмөтүнөн сатып алганын билдирет. Бирок колуна анын аты жөнү жазылган 2004-жылдагы буйрукту берген. 2018 алгансыз. Алым битте комнада көрүн көчөдө калдым. 6 сотик. Канча сомго алгансыз? 2018-жылы 6 сотук жерди Сузак айыл өкмөтүнөн 100 000 сомго сатып алганмын. Ал учурда жубайым каза болуп, балам ооруп калгандыктан айыл өкмөт башчысы Аскардан суранган элем. Колума 2004-жылы менин аты жөнүм жазылган буйрукту беришти. Мен ага жакшы түшүнгөн жокмун. Бул жерлер азырынча уруксаты жок болгондуктан кызыл китеп жасай албайбыз деди. Качан гана жогорку жактан чечилип келгенден кийин беришет экен. Азыр айрым документтерди Сузак архитектурасына берип койгонмун. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы Аскарбек Сариев тургундардын айткандары менен макул эмес. Ал жерлер 2009-жылдын 31-июнуна чейин мурунку айыл өкмөттөрдүн тушунда берилген дейт. 12-токтом негизинде Сузак айыл өкмөтүнүкү 56-97 мына бийил ошо трансферс бүтөт. Кайсы жерлерде? Бул эми Арал айылда, Арал айылында бар, Сузактын ичинде бар. Мыйзамсыз 2009-жылга чейин кандай кеткен, басып алганбы? Жок, басып алган эмес. Адамдар өздөрү чыгып үлүшүнү чек кылып алышкан. 2009-жылга чейин. Ал тарап берген өздөрү кандай? Жок, эми өкмөттөн эме болгон да бу 2009-жылга чейин. Акыркы жолу кайсы учурда чек берилген жарандарга? 2012-жылы жаңы Дыйкан деген айылды 12 жолу суу баскан. Ошондо 8-60 келген. Трансформация 8 гектар 60 сотик. Андан кийин Оны Чаңгет айыл деп коебуз, Кыржол айылынан 20 гектар былтыр келди. 2020-жылы токтому келди, 20 гектар. Улар толук бүгүнкү күндө алып бүтүштү. Жана көчкүдөн баскан. Ошо. Башка жок. Аскарбек Сариев 13 жылдан бери Сузак айыл өкмөтүн жетектеп келет. Ал өзү башчылык кылган жылдар аралыгында 1 метр мыйзамсыз жер тилкеси берилбегенин ишендирди. Айыл өкмөт башчысы катары жогорудагы жагдайлардан кабары жоктугун айтат.
ал кишинин үлүшү боюнча мен эч кандай немем жок. Ал киши мен үлүшүн алган да эмесмин, чек кылган да эмесмин уну канча 2005-жылы деп атат уну. 2005-жылы дейт, менин участкамы алып сатып берген деп атпайбы? Ал киши боюнча Махамаджан өзү сатып иштейт ал киши. Мени ал кишинин үлүшү боюнча мен эч кандай тиешем жок. Сузак айыл өкмөтү 2009-жылга чейин берилип кеткен деген негизде 56 гектардан ашык жерди трансформациялоо боюнча документтерди өкмөткө жөнөткөн. Райондук жер комиссиясы аны текшерип, мыйзамдуу болгонун аныктап беришкен. Бул жердин катарында биз башында сөз кылган Арал айылындагы жаңы конуш да бар. Өкмөттүн 538 токтому бар. 2009-жылга чейинки салынып калган үйлөр трансформация болсун деген ошонун негизинде биз 56 гектар отдельный, андан кийин 97 гектар кылып жөнөткөнбүз. Бизде 56 гектар азыр районный комиссиядан өтүп, мекеме ишканалардын корутундусун алганбыз. Өкмөткө сунушталып турат бүгүнкү күндө 56 гектар. 97 гектарыбызда бүгүнкү күндө районный ишканалардан корутундуларды алып атабыз. Гипрозем, госрегистр менен биргеликте координаталарын коюп, районный комиссияга сунушталган бүгүнкү күндө 97 гектарыбыз. Өкмөткө сунушталган 56 гектар, анан 97 гектар жерлерибиз мурундагы өкмөткө барып келген жерлер. Өкмөттүн токтомдору бар, кол коюлбай кайтып келген жерлер. Кыргыз өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-октябрындагы номер 512 токтому суга тайдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө. Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак үйлөр курулуп калган же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарым укуктуу органдарынын же алардын укук мурастоочусу болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тийиштүү органдарынын чечимдери бар болгон суга тайдоо жерлеринин жер участокторун которуунун убактылуу тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин. Сузактагы жер сатуу схемасы өкмөттүн ушул токтомуна байланыштырылып, участка алуучулардын колуна берилип жатканы эми түшүнүктүү болсо керек. Жер ээлери көрсөткөн буйруктардын көбү 2003-2004 жылдагы дата менен жасалып, ошол учурдагы айыл өкмөт башчысы Хуснидин Режевалиевдин колу коюлган. 2007-жылга чейин айыл өкмөттү жетектеген Режевалиевдин өзү менен жолугуп, анын колу коюлуп берилген буйруктарды көрсөттүк. Бирок ал коюлган кол өзүнүкү эмес экенин тастыктады. Мен сага айттым, мен иштеп кеткеме мынанча 16 жыл болду, быйыл 17 жыл болду. Эмне дешим керек? Жок, бирок азыр деле берген болсом мен каяктан билейин? Мен бир соту жер бергенге мен 17 жыл мурун иштей тапшырган күндөн баштап мен акым жок. Мисалы үчүн ошол жылдары Аралдан жер бергенсизби сиз? Мен отвод кылганмын, 128 гектар мен отвод чыгарганмын. Бирок буйрук менен жер берген эмессиз. Билбейм, асыл ошо отводто сен таза кызык бала. Жок, суроо, бирок буйрук менен жер берген эмессиз. Мен де суроо койгом, мен 17 жыл мурун иштеп кеткем дедим, болду, башка иштеп кеткем. Азыр берип атабыз, мурда күнү өтүп, кече өтүп эмне чатабыз. Kim bergen bolsa ошол өзү бергендер өздөрү жооп берсин. Бирок сиздин убагыңызда канча жер берилген? 128 гектар жерди мен отвод чыгарганбыз. Айыл жогорку кеңештен өкмөттөн отвод болгон ошол маалда. Бирок бөлүнгөн эмес болчу. Эми ал маалда бөлүнсө бөлүнгөндүр, бирок көп болгон эмес да. Көп бөлүнгөн эмес. Ошол бойдон кийин өкмөттөр билет аны кандай бергенбиз. Бул Сузак айыл өкмөтүнө караштуу Благовещенко айылындагы жаңы конуш. Когар дарыясынын жээгиндеги бул жерге 2017-жылга чейин дыйкандар шал өстүрүп келишкен. 3 жылдан бери калктуу конушка айланып, четинен сиздер көрүп тургандай чекке сатылып, калктуу конушка айланып баратат. Жергиликтүү тургундар 2-3 жыл мурда турак жайларды кура баштаган болсо, бирок колдоруна ошол жер укугуна ээ болгон буйруктарды 2003-жылкы арткы дата менен алышкан. Өкмөттүн номер 512 токтомуна байлап, трансформацияга даярдалып жаткан жер тилкелеринин катарында Благовещенко айылындагы ушул участкадагы бар. 4 гектардан ашык сай жээгиндеги эгин талалары 2017 жылдан тартып четинен сатыла баштаган. Азыр мында берин-серин гана үйлөр болбосо, сатыла турган жер тилкелери толтура. Трансформация болгон эмес, кызыл китепти кийин кыласыңар дегенден, али кызыл китеп кыла элекпиз. 6 сотик жер. Канчадан сатып алдыңыздар?
135 миңден сатып алдым. Ар бир чекти. Ар бир чекти. 6 соток жерди. Ким дегенден сатып алдыңыз? Бир эле адамдан сатып алдыңыздар? Бир эле адамдан сатып алгам. Ушу жердик местный эле балдар. Ушу местный балдардан сатып алганбыз анан. Калгандарындагы ушу 1 жыл 2018 келип дубалын тургузуп эме кылдык анан кийин. Сиз келгенге чейин булар кандай жер эле берди? Бирөөлөр бар беле? Шалы эгилген жер экен. Бул менин угушумча үлүш жер. Шалы эгилген жер экен, анан кийин ушул мынау жердин бардыгы эле шалы болчу. Мына жерде до сих пор шалы эгилет. Анан 2018 келсем уже үйлөр түшө баштаптыр. Алдыда үйлөр, мынакта жамбаштагы. Анан уже 19 көбөйүп кетти. Жылдан жылга көбөйүп атат мындайча айтканда. Бирок азыркы мезгилде ушу чектин өзү мына 6 соток жерди 400 миң деп атат балам. 400 миң кечегиде муну кардалып алып бирөө келди эле 380 миңге бердим мына жерде бир түрк бала. Алган экен 3 чекти мына катарынан. Чек алыш өтө кыйын балам азыркы заман. Азыр дагы мына бош жаткандар көп экен, булар берилгенби же булар дагы сатылып атат кандай? Бош жаткан жерлер сатылып атат. Мынакта дагы чектер бар дейсиз. Мына айтып атам го, мына бал кече эле мына жерде мына ынтымактык бир аялга саттым деди, мен көргөн жокмун 380ге сатыптыр. Эми өкмөттүн баягы жер тар дейбиз. Жер тар болгон менен ушинтип эле чек сата берсе жер тар болот. Андан көрө этаж үй салып койсо канча сом болмок. Бул үй бүлөнүн колунда да 2003-жылдагы айыл өкмөттүн буйругу жана райондук архитектуранын турак жай салууга долбоору гана бар. Чек саткан бейтаныш адамдар документтерин өздөрү даярдап алып келип беришкен. Буйрукту өздөрү даярдап алып келип берди. Ошо саткан адамдарчы. Анан задним числом жасаганын мен билбедим. Кийин баягы үйдү салып мынтип эме кылгандан кийин үйдүн айланасын мынтип тартыш керек болуп калды. Ошондон анан балам айтып калды 2003 экен го апа dedi. Мен билбейм дедим. Өздөрү жасап берди. Ошо туура эле болсо керек. Эми анын үчүн архитектор госрегистрге мен барганым жок чындыгы. Анан эми качан кызыл китеп кылган мезгилде, трансформация болгон мезгилде, анан кийин кызыл китеп кылайын деген гана үмүт менен турдум да чындыгы. 2017 алгансыз. 2017. 2003 буйрук берди силерге. 2003 экен буйругу. Кимден атын сатып алгансың, аты жөнү? Билбейм ушул жерде. Мына жерде Улан деген бала сатты, анан меникин билбейм ушул. Жер тилкелери негизинен Арал, Жаңы Дыйкан, Сузак, Благовещенка, Садда, Камышбашы айылдарынан таратылган. 2018-жылы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Жалал Абад жана Сузак райондор аралык башкармалыгы аталган айыл өкмөттөгү мыйзамсыз курулуштарды текшерүүгө алып, натыйжада 147 гектар айыл чарба багытындагы жерлерге турак жайлар салынып кеткендигин аныктаган. Турак жайлар курулгандыгы боюнча аныктап туруп юридикалык баа берүү боюнча биз облустук прокуратурага өткөзүп бергенбиз. Ал эми облустук прокуратура болсо, аларда тергөө жок болгондон байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы каржы полициясына тергөө иштерин жүргүзүүдө туруп, ошонун негизинде эме болуп берген. РПП каттап, алардын эмеси боюнча өткөзүп берген экен. Ал эми каржы полициясынан 2020-жылда тергелип бүт туруп, баягы мыйзамсыз берилген жерлерге токтомдорду жараксыздык табуу боюнча бизге кайра каржы полициясынан кат келип түшкөн. Ошонун негизинде биз бир нече токтомдорду жараксыздык табуу боюнча областта административдик сотко өткөрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал боюнча сот иштери жүрүп жатат. Сузактагы жер сатуу мафиясынын башында Сузак айыл өкмөтү турат. Райондук архитектура, жерге жайгаштыруу бөлүмү жана кадастр мекемеси сыяктуу башка мекемелер аралашкан болушу мүмкүн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын аймактык бөлүмү жана прокуратурада бул иштерге көп жылдардан бери көз жумуп келатат. Ошондуктан аймактагы жер маселеси азыр баш аламан чырга айланды. Сузак айыл өкмөтүндө 1000ден ашык адам жер тилке алууга кезекте турат. Жакынкы 10 жыл аралыгында алардын бирөөсүнө дагы чек берилет. Жашоочулар мыйзамсыз жерлердин баары акчалуу башка жактын тургундарына сатылып жатканын белгилешет. Заправка кыламан деп бу жерди алганымга ошо айыл өкмөттөн 10 жылдан ашты да айыл өкмөткө мен документ кылып тапшырганмын. 10 жылдан бери документ колумга бермейчи сөдөрө барат да. Бу мен буларды алдыга барар ушунчалык эзилип кеттим.
Бул жерге май куюучу жайкылуу максатында 10 жыл мурда айыл өкмөткө кайрылып документ тапшыргам. 10 жылдан бери колума документти же жерди бербейт. Быйыл 2 февралда башка бирөө бул жерге документ даярдап, курулуш кылам деп шагыл төшөп жатат. Сузак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Улукбек Хайдаров экөөң эми келишип ал деп жатат. Мен Улукбек менен сүйлөшүп 10 жыл мурда берген арыздарым четте калып, башка бирөөгө пулдап жибериптир. 2009 жылы 150 000 сомго сатып алган элем. Башка бирөө көбүрөөк акча берсе, аларга дароо документ даярдап беришиптир. Госрегистрдин кызматкерлери келип жерин өлчөп берип кетишти. Бул жер талаштуу участка, документ даярдабай тургула десем, кызматкер мени жакалап каалаганыңды алып кел. Бул жер Атабектики деп койду. Мыйзамдуулук жок бул жерде. Кызыл китептерди алган эмес. Анан азыркы мен сөзүмдүн башында айткандай Жердин категориясын өзгөртүү эрежесине ылайык алгачкы документтер райондук деңгээлдеги жер комиссиясы тарабынан каралып, дыккат текшерилип чыгат. Райондук жер комиссиясын акимдин 1-чи орун басары жетектеп, курамына райондогу жерге тиешелүү мекеме ишканалардын адистери кирет. Сузактагы жер комиссиясын 2010 жылдан кийин Төрөгелди Түркбаев жетектеп келди. Ал былтыр күздө район акими болуп дайындалган. Райондук мамлекеттик администрациясынын первый зам комиссиянын төрагасы болуп эсептелет. Ошол эле Жалал Абад Сузак экотех инспекциясы барбы? Ошолордун адиси орун басары катары себеби азыр жер тилкелеринин инспекторлук орган ушу болуп калбады. Ал орун басары болуп эсептелет. Ошол эле райондогу бүт айыл өкмөтүнөн баштап биздин райондук ошо айыл чарба аграрниктер биздин комиссиянын мүчөлөрү болуп эсептелет. Ошо комиссиялар жеринде карап тактап чыгып, анан ошо мурун кабылданып калган чечим документтерди алып чыгып, анан ошо менен иш алынып барылат да. Сузак районундагы Сузак айыл өкмөтүнүн карамагында жалпы 2200гө жакын жер тилкесин мыйзамдаштыруу боюнча документтер даярдалып жатат. Чектердин баары орто эсеп менен 100-150 000 сомдон сатылган. Алардын жалпы каражатын эсептесек 200 миллион сомдон ашуун суммага барабар. Бирок жергиликтүү бюджетке жер тилке берүүдөн бир тыйын да түшкөн эмес. Аскарбек Сариев Сузак айыл өкмөтүн 2008 жылдан бери жетектеп, 3 жолу айыл өкмөт башчысы болуп шайланган. УКМК жакында эле айыл өкмөттү текшерүүгө алып, бир топ финансылык мыйзам бузууларды аныктаган. Аскар Сариевдин өзүнө 20 миллион сомду мамлекетке кайтаруу талабы коюлгандыгы айтылат. Атайын кызмат айыл өкмөт башчысы кайсыл берене менен айыпталып жатканын ачыктаган жок. Учурда Сариев белгиленген сумманын жарымын төгүп койгону айтылууда. Айыл өкмөт башчысы өзүнө карата козголгон кылмыш иши боюнча тергөө гана жүрүп жатканын билдирди. Шотный палата келип текшерип кетти. Андан кийин дагы шотный келди. Андан кийин мына СМБдан келди. Текшерип атат. Бул жерде нарушениялар болгон. Жанагы объектилерди, мисалы асфальт боюнча, башка боюнча, ошолор боюнча жанагы ким утуп алып, мисалы бир объектини жасаган немелер булар төгүп атат бүгүнкү күндө. Акчасын төгүшүп атат. Сиз өзүңүз боюнчачы? Мен өзүм боюнча пока тергөө болуп атат. Ошо тергөө жыйынтыгында анан чечилет. Сузактыктар Аскар Сариевди эң бай адам катары таанышат. Бирок анын гүлдөгөн бизнеси же ишканалары деле жок. Туугандары да жөнөкөй кызматта иштеген адамдар. 2017-2018 жылдагы декларациясында чиновник болгону жылына 212 000 сом киреше тапканын жана жакындарынын мүлкү жок экендигин көрсөткөн. Бирок Жаңы Дыйкан айылындагы бул бакыйган хан сарайды ал 2 жыл мурда эле салып бүтүрдү. Азыр үй бүлөсү менен ушул жерде жашайт. Үйүнө чейинки асфальтта жакында эле төшөлгөн. Бирок бул мүлктөрдүн бири да декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Мындай байлыкты Сариев кайдан топтошу мүмкүн деген суроого ачык жооп айтпасак да белгилүү болгондой. Бишкекте чоң кызматтагылар, министрлер, башкалар незаконное обогащение, мыйзамсыз байган деген эме менен төлөшүп атат. Буну элдерге уже семьяларда чыгып атат, айтып атат. Бирок элдер айтып атат. Почему ушу айыл өкмөт жетекчилиги шундай эмени төлөп, потому что эл билбейт. Почему эмне үчүндүр эмеге чыкпайт бул семьяга.
иштерди токтотуш керек деп кайрылып берсеңиз деп ошон үчүн элди сурап аталам. Мен кайрылышымга туура келип атат, потому что мен эл адаммын. Бу жерде менин эч кандай кызыкчылыгым жок. Ошо элди сурап аталап болот. Урматтуу Садыр Кожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мына ушу сузакты жерлерин тартипке салып берсеңиз. Жаңы келген бийлик коррупцияга каршы күрөштү аеосуз жарыялап, кылмыш жасаган ар бир мамлекеттик кызматкер мөөнөтүнө карабай жазага тартылаарын байма-бай айтып келатат. Сузак айыл өкмөтүнүн айланасындагы жер сатуу мафиясын жаңы бийлик токтото алаарына жана ага аралашкандар жоопко тартылаарына сузактыктар үмүт артышат.